Kaçan geldin Rossiyadan? Rusya'dan Майор'da girdim dedi. Kança жылдан beri Rossiya işlep atasın? Moskvada 5 жылдан beri. Депортация соттун чечими менен депортация болгондо негизинен 2013-жылкылар чыкты. 2013. Себеби жанагы кара тизмеге түшкөндөрүбүз 3 жыл болсо, ошо 13-жылы ким болсо ошонун баары ушул амнистияга түшкөн адамдар кечиришкен. Салимеже менен ошо 93-жылдан бертен бирге иштешип келе жатабыз. Биринчи эле Салимеже ошо биздин управлениябызда иштеген эле. Бирок Исмаилова Салиме иштеп атыптыр деп калды. Анан Салимеже бир күн келип калды бизге шаарга, мына городко. Анан келип анан учурашып таанышып калдык ушул комнатада эле. Анан Салимеже багында мындай немеси аябай жакшы экен. Салимеженин адам менен жакшы тез сүйлөшүп кетет экен. Анан кийин сүйлөшүп таанышып отуруп калгандан кийин эле айтты, иш жөнүндө айтып калды. Салимеже ушу ишти мынандай кылыш керек, өзү мындан башташ керек деп эле ушу биздин иштеген иштерибиз жөнүндө айта баштады да. Анан кийин эшиктен кирген эле бизден бир муктаж болгон адамдар кирет бизге. Ошону жок дегенде бир жылмаюу менен чыгарсаңар болот деп айтканы эсимде да. Салимеженин эң жөнөкөй өзгөчөлүгү бул негизи жөнөкөйлүгүндө. Кандай десем, ишке келгенде бүт баарын такылдатып, тарсылдатып, бүт баарын өзүнүн убактысы менен өзүнүн ордунда иштесе, мындай бир эс алууга келгенде бул кишиден өткөн ырчы, бул кишиден өткөн тамашакөй, бул кишиден өткөн кандай десем, адамды өзүнө тарта билген жан жок деп эсептейм. Эми Салиманын жакшылыктарын айта берсем түгөнбөйт. 2010-жылы Оштун Черемушка аймагында аябай астын үстүн заман болуп, ызы чуу болуп жатканда Имин деген чоң уулумдукунда болчумун. Ал жерде тополоң тоз башталып кетип, 12, 13, 14 үй бүлө көчөдө калдык. Ошондо уулум, жүрүңүздөр, мен бир эже менен телефондо сүйлөштүм, келе бергиле, үйүм силер үчүн ачык деп айтты, деп ушул Салиманын үйүнө бизди жетелеп алып келди. Биз 12ден ашык үй бүлө Салиманын үйүнө бардык. Айкөлдүгүн карасаңыз, үйүн толугу менен ачып берди. Каалаганыңыздай жашай бергиле деди. Өзү чыгып бизге азык түлүк алып келип атты. Ошол үйдө бир жумадан ашык жашадык. Ата-энемден да артык камкордук көрсөттү деп айта алам. Азырга чейин мамилебиз тыгыз, бир тууганым деп айтам. Достукка да өтө бекем, туруктуу экен. Той жасасам келип конок болуп, жоолугун салып, кошумчасын берип, чакырганымда жок дебей келип турат. Mana to'kisi keladi. Biz ошо баягы Оғондун проектisi менен эже иштеп атканда Чоң Алай районуна барып калдык. Чоң Алай районуна барып, анан өзүнүн жумушту бүткөрүп, анан кайра келатканыбызда Нива машина эле, ошо Оғондун машинасы эле. Эми кичине бир 5-10 километр жылгандан кийин эле машинанын майы түгөнүп калды да. Майы түгөнүп калгандан кийин карасак ээн тала экен да. Ал маалда мындай асфальт жол курулган эмес эле. Ошо бир райондон акиме келип дагы айтты эле ошо жергечи, бир областтын коллегиясындачы, бизде жол жок, биз тушмалдап эле кете беребиз депчи. Ошондой маалда келатып анан айыл жок, эч жер жок. Ээн тала. Эки жакты карайбыз, эч нерсе жок. Ал маалда мындай автомобилдерди, машиналарды эле мындай чанда-чанда жүрөт эле да. Колубузду көтөрсөк баягы машиналар токтобойт. Ойлоду окшойт, бир шайтан-пуйтан көзүнө көрүнүп атабы деп 3 аял киши элек да. Анан токтотобуз, токтобойт, тияктан өтөт, бияктан өтүп кетет. Токтобой, анан кийин бир талай убакыт өтүп кетти. Шофёрубуз болсо анан кийин бир челекти алып алып турган, бир айылга немеге кетти. Бензин таап келейин депчи, айыл деле көрүнбөйт да.
Анан ошол жерден анан кийин бул эженин мындай фантазиясы жакшы да. Анан айтты да, давай деди, он жакта бир грузовой машина келатат деди да. Үчөөбүз деди баягы Маргунов, Вицин сыяктуу колтуруп, колубузду алып туруп ошол жерде тособуз деди да. Тияка барса тияктан буйтаса тияка неметебиз, биякта мисалын ортодо туруп аланын буттарын кыйшаңдатып баягындай болот атпайбы? Ошентсен айла жок ошо машина токтоду. Токтоп анан кийин ада бензин берип анан ошодон берке Калайга чейин жетип алдык элек да. Эми эженин ушундай жактары аябай көп да. Өзүнүн ишин так билген, өтө так аткарган. Анан кийин чыгармачылык менен аткарган. Жөн эле мындай иш жасап койбостон, ошол жасап аткан ишине ушундай чыгармачылык көз караш менен карап, күндө бир жаңы нерселерди киргизип, анан кийин келип мен мынандай кылып койдум, ушундай болду деп айтып эме кылып турат эле да. Анан кийин өтө таза иштеген. Анан кийин эмне дегим келет, абдан эле энергичный киши. Мен ойлойм, эгерде ушундай кишилер жетекчи болуп турса, бүгүнкү күндөчү республикабыз деле абдан алдыга жылып кетет эле да. Ошол жерин баса белгилегим келет. Анан кийин эми жолдош болуп, бирге жүрүп, бирге туруп, дос катары. Кандай баалаган адам мисалы болуп калдык. Анан кийин чын Салим эженин жакшы сапаты бар, мындай аябай жайдары мүнөз. Ушундайчы достукту өтө мындай бекем карма тутунган десем болот да. Достукка бек, анан кийин бардык нерсени бетке айтып, эч нерсени мындай эмесинде калтырбастан так жүргөн аялдардын бири дейм да. Анан аял катары өтө берешен, берекелүү аял. Мен ушул нерсесин абдан белгилеп кетким келет. Себеби аялга, по-моему, ушундай мүнөз болуш керек, өзү аялчы. Негизинен бактылуу аялмын деп айтам. Негизинен мен муну көп эле айтам. Мен бактылуу аялмын, бактылуу сезем. Мен жараткан Аллага эч кандай наразычылыгым жок. Бактылуулук деген менин оюмча менин жан дүйнөм, менин жашоодогу жан дүйнөм тынч болсо, мен ошону ойлойм да, жашоодогу жан дүйнөм тынч болсо, ошол жан дүйнөнүн тынччылыгынын ичинде баары жатат. Ошол менин оюмда бактылуулук ошондо. Баягы жаш кези мен мамлекеттик кызматта иштеп калдым да. 24 жашымда облус полкомунун аппаратына ишке алынып калдым. Элестетип көр, 24 жашта эми институттөсүн. Ошондон баштап баягы официальный түрдө кийинесиң да эми. Ошол жүрүп, мен мындай үйгө келгенде өзүмдү таштап, аябагандай свободный кийимди кийип, ушундай бир жанагы бир жүрөм дейсиңер, эми жыргаймын да. Ушу коңшуларым деле көрсө керек. Салим эже ишке жөнөгөндө бир башкача, үйгө келгенде эле бир башкача болуп туруп, үйгө келгенде рахаттанам. Ошо бүт баягы официальный кийимди чечип таштап, анан үйдөгү домашний хозяйка болуп. Орустун улуу баягы певец ырчысы Михаил Боярский айтканда, деме депчи, ошол мен үйдө жүргөнүмдө мен эски костюмум бар дейт да, жыртык дейт. Ошону кийип алып жүргөндө жакшы болот дейт. Ансыз мен өзүмө келбейм дейт, ошондон башат алам дейт. Мен да ошондоймун. Үйгө келгенде сөзсүз эски кийимдерди кийип алып туруп жүрө берсем, жыргайм. Анан түнкү саат бир 12-лерге чейин кичине эле огородум бар. Бирок ошол огороддон чыкпайм да. Мен жан дүйнөм огороддо. Анан жана айттың, суроо бердиң, сиз өзү турмушта жетиштиңиз, кайсыга ыраазы, кайсыга. Мен бардыгына жетиштим. Мамлекеттик кызматтардын бир топ кишилерине жетиштим. Ага абдан ыраазымын. Бирок мен бир жетишпеген нерсем, азыркы сознаниямда, азыркы ойлоомдо ойлоном да, мен негизи фермер болушум керек болчу. Мен азыр деле ойлоном да, эгер жаш болсом, мал алып, мал багып, жайлоого чыгып, өзүмчө мал багат элем дейм. Бирок
мен кыштакта чоңоюп мал багып көргөн эмесмин да мындай. Бирок өзүмчө ошо бир огород карап, малдын аркасынан жүрүп, ошого эңсейм. Ошол азыр деле эңсейм. Бала чагымда мен кыз бала болгону менен шок болчумун. Бул чындык. Мен чоңойгондо деле, мен чоң эле кыз болуп калганда деле Исмайылдын эркек кызы дешет болчу. Шоураак эле мен үй кызматын кылган жокмун, камыр жасаган жокмун, нан жапкан жокмун, уй сааган жокмун. Бирок атам менен кошулуп, бул чоңоюп 8-9, 10 класстарга барганда атам чөп чапса, барып чөбүн байлашып, анан уже 10, 9 класска барганда чөп чабышып, чапкы менен. Анан малдын кезүүсү келгенде тоог алдында немеге алып чыгып, мал багып, кезүү кылып, бир айда бир келет болчумун. Бирок үйдүн жумушун кир жуубайт болчумун. Мен 10 класста бүткөндөн кийин бүтүн аялдык касиетти мен 10 класста бүткөндөн кийин анан үйрөндүм. Ага чейин ойногондо эркек балдар менен ойнойт болчумун. Биз жакта өзгөндө Ясынын суусу деген дарыя бар. Балдар менен кошулуп сууга түшүп, сууга агып да көргөн күнүм болгон, сууга чөгүп да түшкөн күнүм болгон. Балдар менен кадимкидей мушташат болчумун. Анан ким жеңчү? Бирок естественно балдар жеңет, бирок эми бош келишпейт элем да. Бир мезгил болду да, биз бир адырашып Кызыл Чарба деген айылдан Көлдүккө барып окуйбуз. Анан кичине 2 адыр да. Анан ошондо жайдын күнү жылан көп болот. Анан эркек балдар жылан кармап эле, сары жылан болот. Жылан кармап эле бизди чыйылдатып эле куулай берет. Биз андан агымдан кача беребиз, жыландан коркуп эле. Анан бир күнү абамдын кызы экөөбүз Халбиден айтты: "Качанга чейин эле биз качып, балдардан кача беребиз. Давай биз деле кармайбыз" деп анан ийинге кирип бараткан сары жыланды кагазды алып алып туруп, кол менен кармагандан коркобуз. Ийинге качып сары жылан деле коркот экен. Анан кармайбыз десек, өзүбүз өлгүндөй коркобуз. Анан корксок дагы болбой, кагаз менен тетрадты айырып алып туруп, тетрадь менен кетип бараткан жыланды кыйын, жыланды назад тартыш кыйын болот экен. Тарта албайсың. Аябай кыйынчылык тартып алдык. Анан тартып туруп жыланды башынан кармап алдык. Мындай алып. Себеби мындай куйругунан кармасаң, ал башы мынтип кыймылдап кетет экен да. Анан коркобуз. Ал сары жылан чакпайт да? Сары жылан чакпайт деп билебиз, бирок баары коркосун да. Өзү узундугунча болот, жоон мындай сары жылан. Жыланды мындай башынан кармап алып тургандан кийин, балдар кандай коркот экен. Анан жүгүрүп жүрөбүз, балдарды кубалап жүгүрүп жүрөбүз. Мына герой болуш бир паста эле болот экен. Чыйылдап эле биздин кубаласа эле коркуп жүрө берет экенбиз. Анан биз деле балдарды коркутуп алдык, жыланды көргөндө кармап алсаң, анан өзүң коркосуң, бирок ошо куйругунан кармаганда башың мынтип кетип чагат деп, башына мындай баш жерине мынтип кармап алып анан кубалап герой болуп алдык. Анан өзүм арык, боюм кичинекей немеге турганда, физкультурадан очередке турганда аркадан же 2-чи же 3-чү болот болчумун. Же арык кыз элем. Бир неме жерим, кызыгыраак айткан жерим, мен ушу 10 класс бүткөнгө чейин далай кыздарга, допустим, кат жазат, балдар өзүнүн бир сезимин билдирет да. Мага эч ким сезимин билдирген эмес, себеби мен балдар менен өзүм кошулуп эле күрөшүп, балдар менен немеге барса өзгөнгө тамеки алып келет болчу. Каникул мезгилинде окуучулар чогултуп алып келет да, тамеки түздүргөн. Анан өзгөнүмдөн пас көзгөн деп коет, ошол жакта дарбыз коон эгишет болчу, дарбызды көбөйт эле. Анан чоң класстын балдары тамеки түзүп кечкиргенден кийин дарбызга уурулукка барышат болчу. Ошондо абамдын кызы экөөбүз дагы уурулукка барат болчубуз. Себеби балдар бизди кошуп алат эле да. Эмнеге бизди кошуп алат эле? Себеби балдар барып огороддон дарбыздарды жулуп арыкка ташташат. Канал бар эле. Анан биз Каалып экөөбүз каналдын этек жагынан барып алып, дарбыздарды агып келаткан дарбызды алып чогулдат элек. Анан кийин айтып, анан кийин анда мешок дегенде да билбейт экенбиз. Мындай чоң шаровар кийет болчу кыздар. Анан шаровардын аягын бууп туруп ичине дарбыздарды салып, анан баары көтөрүп келет. Анан балдардын баарына бөлүп берет болчубуз. Бүт баргандардын баарына мындай шок, айтып атам го, шогураак элем. Студенттик кезим меники мындай болду. Мен 67-жылы 10 классты бүтүп, 42 бала бүттүк, 2 класс элек. Ошонун ичинен 2 кыз, Малике деп раматтылык өтүп кеткен абамдын кызы эле, экөөбүздү Фрунзага мейден устка бардык.
ал кезде барат эле, бирок чанда Фрунзега барат эле да. Анан бир ошол чамаданым азыр деле турат. Чоң мындай боз чамаданга анан кийимди салып беришип, кәдімгі армияга кетип аткан ал анан апарып бир туугандарыбыз апарып жайгаштырып келди, бирок өтпөй калдык экөөбүздөн. Анан мединститут мугалимдери биз ким экенин деле билбейбиз, жаш кызбыз. Силер ушундай оштон келиптир бул кыздар, анан өзгөндөн келиптир. Силер эмдиги жылы калгыла падкурс деген болот болчу анда. Падкурста окусаңар эмдиги жылы сөзсүз өтүп кетесиңер десе, абамын кызы үйдү сагындым деп ыйлап туруп алды, кетем деп. Анан мен да анан экөө бөлүнө албайбыз, анан келе бердик. Келип кийинки жылы анан мен үйдөгүлөр айтты, сен деди мына Фрунзега барып көрдүң, өтпөй келдиң. Эмдиги жылы деди ошко эле мына пединститутка тапшыр деди. Биринчи заочный болот экен деди, өзүңдү сынап сыноо кылып заочный тапшырып көр деди. Анан заочныйдан анан өзүң сынап болбогондон кийин очныйга мындай өзүң сынап өтүп кетерсиң деди. Деп заочный тапшырып калып өтүп калдым. Ал мезгилде сүйлөшүү деген деле болбойт болчу. Өзүң ал мезгилдерде ар ким өзүнүн күчү менен окуйт болду. Кудайга шүгүр, эки кызым азыр экөө тең турмушта, экөөнүкү тең азырынча бирден кыздары бар. Экөө тең өзү менен өзү болуп тынчып калышты, жүрүшөт. Анан менимче бир кызыңыз Америкада. Бир кызым Америкада, уже Американын граждандуулугун алып алган, Лас-Вегаста жашайт. Аябай мени алып кеткенге ашыктар, бирок мен 2 жолу 3 ай 4 айдан туруп келгенмин. Мен чыныгы кыргыздын патриот кыздарынын экениме өзүмө азыр баа берем. Мен эч жерде бардык жер жакшы, бирок мен чынында эле Кыргызстандай жерди мен Кыргызстандын ичинен оштой жерди таппайм. Мен Бишкекте деле көнбөй койдум. Россияда посольствода иштеп, Россияда жашап турдум. Ал жактан да өзүм баса бердим. Сагынам.